11-bölüm. Bir жылдан кийин падышалар жортуулга чыкчу учурда Дөөт Жояпты өзүнүн кулдары жана баардык ысрайылдыктар менен жөнөттү. Алар амондуктарды талкалап, Рабени курчап алышты. Дөөт болсо Иерусалимде калган. Bir күнү Дөөт кечке жуук төшөгүнөн туруп, падыша сарайынын чатырында ар бери басып жүрүп, сууга түшүп жаткан bir аялды көрдү. Ал аял абдан сулуу эле. Дөөт анын кайсы аял экенин билүүгө киши жиберди. Ага, ал Элиямдын кызы, Хеттик Урийдин аялы Батшеба деп айтышты. Дөөт аялды алып келүүгө кулдарын жиберди. Аял ага келди. Ал аны менен жатты. Аял өзүнүн таза эместигинен тазаланды. Анан ал үйүнө кайтты. Аялдын боюна бүттү. Ал Дөөткө киши жиберип, менин боюмда бар деп айттырды. Дөөт Жояпка киши жиберип, Хеттик Урийди мага жибер деп айттырды. Жояп Урийди Дөөткө жиберди. Урий келгенде Дөөт андан Жояптын элдин абалы жана согуштун жүрүшү тууралуу сурады. Анан Дөөт Урийге үйүңө барып бутуңду жуу деди. Урий падышанын үйүнөн чыкты. Падыша анын артынан белек берип жиберди. Бирок Урий өз мырзасынын кулдары менен падыша үйүнүн дарбазасынын жанында уктады. Үйүнө барган жок. Дөөткө Урий үйүнө барган жок деп билдиришти. Ошондо Дөөт Урийден жол жүрүп келдиң, эмне үчүн үйүңө барган жоксуң деп сурады. Урий Дөөткө келишим сандыгы да, Ысрайылда, Жүйүтта чатырларда болсо, Жояп мырзамдын кулдары майдан талаасында жүрсө, мен үйүмө барып ичип жеп аялым менен жатмак белем. Сенин өмүрүң менен, сенин жаның менен ант берем. Андай кылбайм деп жооп берди. Дөөт Урийге бүгүн да бул жерде кал, эртең мен сени кое берем деди. Ошентип ошол күнү да, эртеси күнү да Урий Иерусалимде калды. Дөөт аны чакырды. Урий анын алдында ичип жеди. Дөөт аны мас кылды. Бирок Урий кечинде мырзасынын кулдары менен өз төшөгүнө жатканы кетти. Үйүнө барган жок. Эртең менен Дөөт Жояпка кат жазып, аны Урийден берип жиберди. Ал катка мындай деп жазган эле: Урийди эң катуу салгылаш болуп жаткан жерге койгула. Өлүмгө дуушар болуш үчүн аны жалгыз калтыргыла. Ал майданда өлсүн. Ошон үчүн Жояп өзү курчап алган шаардын эр жүрөк адамдары турган жерге Урийди койду. Ошол шаардын эли чыгып, Жояп менен салгашышты. Дөөттүн кулдарынан да, элден да бир нече адам курман болду. Хеттик Урий да өлдү. Жояп Дөөткө согуштун жүрүшү жөнүндө толук маалымат бериш үчүн киши жөнөттү. Чабарманга мындай буйрук кылды: падышага жалпы согуштун жүрүшүн айтып бүткөндө, падыша ачууланып, сага эмне үчүн силер шаарга ошончолук жакын барып согуштуңар? Силерди дубалдын үстүнөн атышаарын билген жоксуңарбы? Жеруббаалдын уулу Абумелекти ким өлтүрдү эле? Ал Тейбесте bir аял жаргылчактын ташынын сыныгын дубалдан таштап жибергенде өлбөдү беле? Дубалга эмнеге ошончолук жакын бардыңар деп айтса, сен кулуң Хеттик Урий да өлдү де. Чабарман Дөөткө келип, Жояп эмне үчүн жибергенин, согуштун жүрүшү жөнүндө толук маалымат берди. Ошондо чабарман Дөөткө мындай деди: Тигилер бизге каршы талаага чыгышты, бирок биз аларды дарбазага чейин кууп бардык. Ошондо жаа тарткычтар кулдарыңа дубалдан жебе тартышты. Падышанын кулдарынын кээ бирөөлөрү өлүштү. Алардын ичинен кулуң Хеттик Урий да өлдү. Дөөт ошондо чабарманга мындай деди: Жояпка айт, мейли, бул иш үчүн сен кыйналбай эле кой, анткени кылыч бирде тигинин, бирде мунун башын кыят. Шаарга каршы согушту күчөтүп, аны кыйрат. Сен ага ушинтип кайрат бер. Урийдин аялы күйөөсү өлгөнүн угуп, күйөөсүн жоктоп ыйлады. Аза күтүү убакыты бүткөндөн кийин Дөөт киши жиберип аны өз үйүнө алдырды. Ошентип ал анын аялы болуп калды. Ал ага уул төрөп берди. Бирок Дөөттүн бул кылганы Теңирдин алдында жийиркеничтүү болчу. 4-бөлүм. Бул кызмат бизге Теңирдин райымы менен берилгендиктен көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Жашыруун жана ыплас иштерди кылуудан качабыз. Кууланбайбыз, Кудай сөзүн бурмалабайбыз. Тескерисинче, чындыкты ачык жарыялап, Кудай алдында өзүбүздү ар бир адамдын абийирине коебуз. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Биз өзүбүздү жарыялап жаткан жокпуз. Машаяк Ыйсаны Теңир деп, өзүбүздү болсо Ыйса үчүн силердин кулдарыңарбыз деп жарыялап жатабыз. Караңгылыкта жарык жаркырасын деп буйруган Кудай өзүнүн даңкын Ыйса Машаяк аркылуу бизге көрсөтүш үчүн жүрөгүбүздү жарык кылдык. Бирок кудуреттүү күч биздики эмес, Кудайдыкы болуп эсептелиш үчүн ушул кеничти биз чопо идиштерде сактап жүрөбүз. Биз бардык тараптан кысымга алынып жатабыз, бирок өзүбүздү кысымга алынгандай сезбейбиз. Биз үмүтсүз абалдабыз, бирок үмүтүбүздү үзбөйбүз. Бизди кубалап жатышат, бирок кароосуз калган жокпуз. Бизди кыйнап жатышат, бирок өлгөн жокпуз.
Ыйсанын өмүрү денебизде көрүнүшү үчүн Теңир Ыйсанын өлүмүн ар дайым денебизде алып жүрөбүз. Анткени биз тирүүлөр өлө турган денебизде Ыйсанын өмүрү көрүнүшү үчүн Ыйса үчүн ар дайым өлүмгө баш коюп жатабыз. Ошентип биз өлүмгө баш коюп жатабыз, силер болсо өмүргө ээ болуп жатасыңар. Забурда мен ишенгем, ошондуктан сүйлөдүм деп жазылган. Ошол эле ишеним рухуна ээ болгон биз да ишенебиз, ошондуктан сүйлөп жатабыз. Анткени биз Ыйса Теңирди тирилткен Кудай Ыйса менен бирге бизди да тирилтерин, өзүнүн алдына силер менен кошо бизди да алып келерин билебиз. Мунун баары силер үчүн артыгы менен көрсөтүлгөн ырайым көптөрдүн ыраазычылык билдирүүсүн арттыруу үчүн жана Кудай даңкталышы үчүн болуп жатат. Ошондуктан биз көңүлүбүздү чөгөрбөйбүз. Сырткы адам карып бара жатса да, ички адам күндөн күнгө жаңыланууда. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Анткени биз көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. 18 бөлүм. Анан мага Теңирден сөз болду. Эмне үчүн силер Ысрайыл жеринде ата-бабалар кычкыл жүзүм жешти, ал эми балдардын тиши камалды деген макалды пайдаланып жатасыңар. Мен тирүүмүн дейт Кудай Теңир. Мындан ары бул макалды Ысрайылда айтышпайт. Анткени мына, бүт адамдардын жаны меники, атанын жаны да, баланын жаны да меники. Күнөө кылган жан өлөт. Ким адилет болсо, акыйкаттык жана адилеттүүлүк боюнча иш кылса, бийик жерлерде чалынган курмандыктан жебесе, көзүн Ысрайылдын жасалма кудайларына бурбаса, өз жакынынын аялын булгабаса, аялына таза эместигинен тазаланып жаткан учурда жакындабаса, эч кимге кысым көрсөтпөсө, карыздары калтырган күрөөнү кайра берсе, уурулук кылбаса, ачкага өз нанын берсе, жылаңачты кийим менен жапса, үстөккө бербесе, ашыгы менен албаса, колун мыйзамсыздык кылуудан тартса, адам менен адамдын ортосундагы талашты адилет чечсе, менин мыйзамдарым менен жүрсө, менин буйруктарымды чын жүрөктөн сактаса, анда ал адил адам. Ал сөзсүз тирүү болот дейт Кудай Теңир. Бирок андан кан төккөн кылмышкер уул төрөлсө, ал атасы кылбаган нерселерди кылса, бийик жерлерде чалынган курмандыктан жесе, өз жакынынын аялын булгаса, жакыр менен кедейди кысым калса, зордук менен тартып алса, күрөөгө алган нерсени кайра бербесе, көзүн жасалма кудайларга бурса, жийиркеничтүү нерсе жасаса, үстөк алса, ашыгы менен алса, анда ал тирүү калабы? Жок, ал тирүү калбайт. Ушундай жийиркеничтүү иштердин баарын жасаган адам сөзсүз өлөт. Анын каны өзүнүн башында. Бирок андан уул төрөлсө, ал атасы кылып жаткан күнөөлөрдүн баарын көрүп, анын кылганын кылбаса, бийик жерлерде чалынган курмандыктан жебесе, көзүн Ысрайылдын жасалмак кудайларына бурбаса, өз жакынынын аялын булгабаса, адамды кысым калбаса, күрөө албаса, зордук менен тартып албаса, ачкага өз нанын берсе, жылаңачты кийим менен жапса, кедейди ыза кылуудан колун тартса, үстөк албаса, ашыгы менен албаса, менин буйруктарымды аткарса, менин мыйзамдарым менен жүрсө, анда ал атасынын мыйзамсыздыгы үчүн өлбөйт. Ал тирүү болот. Ал эми анын атасы өз бир тууганын катуу кысым калган үчүн, тоногон үчүн, өз элинин арасында жаман иштерди кылган үчүн, мына ал ошол өз мыйзамсыздыгы үчүн өлөт. Бирок силер эмне үчүн уулу өз атасынын айыбын тартпайт дээрсиңер? Уулу мыйзам боюнча жана адилеттик боюнча жүрөт. Менин мыйзамдарымды сактайт, аларды аткарат. Ошондуктан ал тирүү болот. Күнөө кылган жан өлөт. Уулу атасынын айыбын тартпайт. Атасы уулунун айыбын тартпайт. Адил адамдын адилдиги өзү менен калат, мыйзамсыздын мыйзамсыздыгы да өзү менен калат. Эгерде мыйзамсыз адам өзү кылып жүргөн баардык күнөөлөрүнөн бурулса, менин мыйзамдарымдын баардыгын сактаса, мыйзам боюнча жана адилеттик боюнча жүрсө, тирүү болот, өлбөйт. Анын кылган баардык кылмыштары эске алынбайт. Ал өзүнүн адилеттүүлүгү менен тирүү болот. Мен мыйзамсыздын өлүмүн каалабайм дейт Кудай Теңир. Тескерисинче анын өз жолунан бурулуп, тирүү калышын каалайм. Эгерде адил адам өз адилдигинен баш тартып, адилетсиздик кыла баштаса, мыйзамсыз адам кылган жийиркеничтүү иштердин баарын кылса, ал тирүү калабы? Анын кылган баардык жакшы иштери эске алынбайт. Ал өзүнүн кылган мыйзамсыздыгы үчүн, өзүнүн кетирген күнөөлөр үчүн өлөт. Бирок силер Теңирдин жолу туура эмес деп айтып жатасыңар. Ысрайыл эли, ук.
Менин жолум туура эмеспи же силердин жолуңар туура эмеспи? Эгерде адил адам өз адилдигинен баш тартып, мыйзамсыздык кылса жана ошон үчүн өлсө, анда ал өзүнүн кылган мыйзамсыздыгы үчүн өлөт. Эгерде мыйзамсыз адам өзү кылып жүргөн мыйзамсыздыгынан бурулуп, акыйкаттык жана адилеттүүлүк боюнча иш кылса, анда ал өз жанын өмүргө кайрыйт. Анткени ал көрүп, өзү кылып жүргөн баардык кылмыштарынан бурулду. Ал тирүү болот, өлбөйт. Ысрайыл болсо, Теңирдин жолу туура эмес деп жатат. Ысрайыл эли, менин жолум туура эмеспи же силердин жолуңар туура эмеспи? Ошондуктан Ысрайыл эли, мен силерди ар бириңерди жолуңарга жараша соттойм дейт Кудай Теңир. Күнөөңөрдү мойнуңарга алып, Кудайдан кечирим сурагыла. Өзүңөрдүн кылмыштарыңар өзүңөргө тоскоол болбош үчүн кылмыштарыңардан бурулгула. Өзүңөр кылып жүргөн күнөөлөрдүн баарынан баш тарткыла. Өзүңөргө жаңы жүрөк жана жаңы рух жараткыла. Ысрайыл эли, силерге өлүмдүн кереги эмне? Анткени мен өлүп бара жаткан адамдын өлүмүн каалабайм дейт Кудай Теңир. Бурулгула, жашагыла. 61 забур. Жедутундун ырчылар тобунун башчысына, Дөөттүн забуру. Бир гана Кудайда менин жаным тынчалат. Мени ал гана куткарат. Менин таянычым да, куткаруучум да, башпаанам да бир гана ал. Ошондуктан мен эч олку солку болбойм. Качанкыга чейин жалгыз адамды куугунтуктай бересиңер? Баарыңар кыйшайып калган дубалга, шалкылдап калган тосмого окшоп жерге кулайсыңар. Алар аны бийиктиктен кулатууну ойлоп, жалганга барышты. Алар оозу менен бата беришет, бирок жүрөгүндө каргашат. Жаным, бир гана Кудайдан тынчал. Анткени мен бир гана андан үмүт кылам. Менин таянычым да, куткаруучум да, башпаанам да бир гана ал. Ошондуктан мен олку солку болбойм. Менин куткарылуум да, даңкым да Кудай, менин күчүм да, үмүтүм да Кудай. Адамдар, ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, жүрөгүңөрдөгүнү ага төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалаар жайыбыз. Адам уулдары болгону курулай убаракерчилик, атактуу адамдар, жалгандык. Эгерде аларды таразага тартса, баары биригип боштуктан да жеңил. Талоончулуктан үмүт кылбагыла, уурлук менен менбенсинбегиле. Байлыгыңар көбөйгөн сайын жүрөгүңөрдү байлыкка байлабагыла. Кудай мага бир жол айтты. Мен эки нерсени, күч Кудайда экенин, ырайым да сенде экенин түшүндүм. Теңир, анткени сен ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн бересиң. 62 забур. Дөөттүн жүйүт чөлүндө жүргөндө жазган забуру. Кудай, сен менин Кудайымсың. Сени таң сүргөндөн баштап эле издей баштайм. Менин жаным сени эңсейт, какшыган суусуз ээн чөлдө денем сени көксөйт. Мен сени ыйык жайда көргөндөй, сенин күчүң менен даңкыңды көргөнгө кусамын. Анткени өмүргө караганда сенин ырайымың артык, оозум сени даңктайт. Сени өмүр бою ушинтип мактайм. Сенин ысымың үчүн колумду жогору көтөрөм. Менин жаным майга жана зайтун майына тойгонсуп, оозум сени кубанычтуу үн менен даңктайт. Төшөгүмдө жатканда сени эстейм, түн ичинде сен жөнүндө ойлоном. Анткени сен менин жардамчымсың, мен сенин канатыңдын далдаасында шаттанам. Жаным сага жабышты, сенин оң колуң мени колдоп турат. Ал эми менин жанымдын өлүмүн издегендер, өлгөндөр жаткан жайга түшүшөт. Аларды кылычтап өлтүрүшөт, чөөлөргө жем болушат. Падыша болсо Кудайдан кубаныч алат. Кудай менен ант бергендер даңкталышат. Анткени жалган айткандардын оозу жап болот.